Бұл жаққа кирсең, урматтан айтайын. Достор, biz азыр Ordo Construction'да тұрабыз. Бирок ушундай 10 этажды үйдүн ичинде 2 этаж пентхаус көрдүңүздөр беле. Бул жакта квадрат метри жалпы 197 квадрат метр. Жасалгалары абдан сонун, свежий ремонт. Мына бизге үйгө киргенде эле, мына мисалы кирдим, мына мону киргенде эле сол жагында ушундай санузел бар экен. Караңыз, душ, туалети бар. Ал эми оңго кайрылдыңбы? Оңго кайрылганда дагы бул жакта дагы бул жакта гардеробный бар экен, достор. Чындыгында. Анан киргенде өтө мага жаккан жери прихожкасы абдан кенен экен. Прихожкасы мындай сонун кенен, отуруп, бул жака чай ичип, витти карасаңыздар болот, мисалы мына. Витти көрдүңүзбү? Тети Манас, Белинский мурунку Манас көчөсү, бул жак Ак кеме отели. Старый аэропорт еще. Ал эми биз мындай киргенде эле бул кухнясы. Кухняда тамак ичип ушундай жакшы кыялдан чыкканда эле дароо, достор. Бул жерде террасадан витти караңызчы, оператор жигит көргөзсүнчү. Центрда жашагандар билет бул кандай сонун жер экенин. Бул жерде да өзгөчө секретный комнатасы бар экен. Бул жакка да майда чүйдөлөрдүн баарын киргизип койсо болот экен. Үйдөгү балким кичинекей баланын коляска, малескаларын ушул жакка киргизип койсо болот. Жана бул жагы биринчи этажда спальная. Кандай сонун, Өтө стилдүү, компактный жасалыптыр. Анан 10 этажда эле ушундай пентхаус жайгашкан. Биз азыр пентхаустун 2 этажына чыгабыз. Ай. Вроде биз 10 этаждуу эле мындай объектте жүрөбүз, бирок бир особняк үйдүн ичине киргенде болуп атабыз да. Киргенде, мына карасаңар, мына киребештин кенендиги жана ушул жерден кирип келатканда эле, то есть чыкканда эле оңго кайрылабыз. Оң жакта, бул жакта да спальня кылып койсо болот экен. Мына караңыз, спальня, бул жак гардеробный кылса болот экен. Ал эми витти да бир жол көргөзүп коеюн. Мына витти карачы, витти. Көптөрү ушундай үйлөрдү көрүп алып айтышат, каякта ушундай үйдү саясатчылар эле албаса, анан коррупционер эле албаса депчи. Урматтуу көрүүчүлөр, жан-жаныбарга, курт-кумурскага да баарыбызга Алла ырызкы берет. Ошон үчүн ким ниетине жараша эмнени кааласа ошол алат. Ошондуктан комментарийге Аллахым мага буйрусун деген комментарий жазып кетеличи. Чыкканда эле оңго кайрылганда, экинчи этажда өзгөчө санузелдер бар экен. Смесителдер тургандар бүт золотистый. Ой, дорого и богато смотрится. Биякта электрический щиттери, экинчи этаждыкы өзүнчө. Бияктагы атайын ушундай гардеробный экен. Биз гардеробныйдан чыгып эле бул жакка кире турган болсок, бул жакка кире турган болсок, бул да спальня экен. Атайын ушундай вид менен күн чыгыш тарапты көздөй карайт экен. Азыр чымчык учуп кетти. Просто сонун үй экенин билип калды окшойт да. Биз чыгып эле кайра оңго кайрылабыз, достор. Оңго кайрылганда бул хозяиндердин өзүнүн эң чоң жеке спальнясы. Кенендигин караңыздарчы, атмосфера абдан сонун, Бул жакта деле витти караңыздар, ошол эле виттер көрүнөт. Мындай мен азыр ар бир үйдү бар тартып атпаймынбы? Бирок этаждардан кайсын аласың десе мен ушуну алат элем да. Чындыгында мындай этаж тар деп айткандар үчүн мен жакшы жаңылыгым бар, бул эч кандай тар эмес экен. Бул кадимки эле жердеги особняк үй. Анткени квадрат метри 197 квадрат метр. Ал эми бул үйдүн баасы канча турат экен? Азыр биринчи этажга түшүп айтайын. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук, эңсеген сезимдерге. Достор, ачыгын айтканда биз азыр паркингге түшүп бартабыз. Паркингде бул үйдүн 2 машиналык парковкасы бар экен. Подвалда. Азыр үйлөрдүн эң эле чоң көйгөйү бул парковка го. Здесь проблема нету парковкадан. Достор, бул үйдүн эң эле жакшысы бир эле подъездный. Аз адам жашайт, тынч уктайсыз. Айланасы мына ушул турган объекттин сыртында, качествосунда караңыздарчы, эң сонун, достор. Ал эми бул үйдүн баасы элестетиңиз 197 квадрат метр. 2 машиналык парковкасы менен биргеликте болгону $310 000 сатылып жатат. Центрдан элестетиңиз. Прям сонун жерден, Мен акчам болсо алып коет элем. Акчасы барлар, келиңиздер, сүйлөшөлү, алыңыздар. Кастро Инвест, Кыргыз недвижимость сиздер үчүн кызматта. Алдыда турган номерлерге байланышабыз.
Аман болуңуздар, ар бириңиздерге ушундай үй насип этсин. Комментарийге жазабыз.